Бүгүнкү сабагыбыздын темасы элестетүү. Адамдын жашоосундагы ар түрдүү эмгек процесси өз алдынча элестетүүнү камтыйт. Элестетүү ойлоо сыяктуу эле адамдын психикалык таануу процесстеринин бири болуп саналат. Адам кичине кезинен эле кандайдыр бир ишти баштаардын алдында анын кандай аткарыла тургандыгын элестетип, көлөмүн келтирип, божомолдон баштайт. Бала кандай гана оюнчук менен ойнобосун, анын ылайыкталышына жараша аракетти жасайт. Бир кыймылы ойлоосунун негизинде элестетүүнү пайда кылып, ар кандай фантазиялуу аракеттер келип чыгат. Адам фантазиясы аркылуу көп нерселерди жасай турганын, иштин жыйынтыгын, кандай болгонун жаңы баштаганда эле элестетет. Ушундай адамдардын жаныбарлардын инстинкттик жүрүм-турумунан айырмаланган аң сезимдүүлүк касиети деп караса болот. Элестетүү ар кандай багытта болот. Себеби ар бир адамдын жекече ойлонуусу, жекече кабыл алуусу, жекече мүнөзү, жекече жана башка бир адамдын жеке өзүнө гана ылайыктуу психикалык касиеттери бар. Ошондуктан элестетүү да ар бир адамда ар башкача. Элестетүү көркөмдөлүп, адабий чыгарма жаратууга, кубулжуган бир ыр музыкада, илимий изилдөө ачылыштарында, таң калтырган сүрөттөрдө жана бир башка коомдук, кооздук ачылыштарга жол ачат. Чыгармачылык элестетүү адамдын ар бир жасаган эмгегинин, ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы. Ошондой эле ар бири өзүнчө бөлөк чыгармачылык элестетүүнү талап кылат. Мисалы, жасай турган ар бир буюмдун узундугун, туурасын, бийиктигин, кайсы нерседен, эмнеден жасала тургандыгын, бир буюмга тиешелүүлөрдүн баарын билип, даяр болгондой кылып элестетүү керек. Ошентип ар бир эмгек элестетүүнүн натыйжасында жасалат. Мындан ар бир иш-аракетти аткарууда элестетүү процессинин керек экендиги келип чыгат. Психология илими элестетүүнү өзгөчө бир процесс катары белгилеген. Себеби адам көңүл бурууда курчап турган айлана чөйрөнүн реалдуу кубулуштарын, касиеттерин, көрүнүштөрүн, байланыштарын билсе, ал эми элестетүүдө болуп көрбөгөндөй же болбой турган нерселер да чагылдырылышы мүмкүн. Адам фантазиясы чексиз, себеби окуп эле эч качан көрбөгөн нерсени көргөндөй кооздоп, так элестете алат. Элестетүүнү изилдеген окумуштуулар элестетүүнүн баалуулугун төмөндөгүдөй баалашат. Чечилбей же аткарылбай калган нерселерди жаратууга шарт түзөт. Адамдын фантазиясы ойлонуудан аттап өтүп баалуу жыйынтыктарды сунуш кылат. Ал эми элестетүүнүн күчү анын эч маалыматсыз эле жаңы нерселерди ойлоп табуусунда, күчсүздүгү ойлонуудагы кээде бир кандайдыр бир чачырандуу образдын берилишинде. Фантазия жаралыш үчүн адам көп нерсени билүүсү, көрүүсү, окуусу, угуп, бир көз алдыга элестетип, жөндөмдүүлүгү, эске тутуусу менен айырмаланыш керек. Демек, адам канчалык көптү билип, тажрыйбасы бай, фантазиялуу образдарды өөрчүгөн, көп нерсеге кызыккан болсо, элестетүү дагы, адамдын элестетүүсү дагы ошондой бир чыгармачылык деңгээлде болот. Элестетүү башка бир психикалык кубулуштардай эле адамдын турмушунда маанилүү орунду ээлейт. Адам ар бир эмгегинин жыйынтыгына баа берет, жасаган эмгеги аркылуу өзү да бааланат. Күнүмдүк турмуш адамдын алдында көптөгөн маселе милдеттерди коет. Бул маселелерди чечүүдө адам керектүү билимдердин баарын ала албайт. Мындай билимдердин баардыгын ала албайт. Элестетүү адамдын тажрыйбасында кездешкен же болбосо кездешпеген таасирлердин негизинде жаңы элестерди жаратуучу психикалык чагылуунун жогорку формасы. Элестетүү менен ойлоо тыгыз байланышта болот. Кээ бир убактарда бир чечилбеген маселелердин жообун табууда элестетүү жардам берет. Ойлоо сыяктуу эле элестетүү адамдын керектөөсүн канааттандырат.
ошондой эле жаңы чечимди издөө жаралганда пайда болот. Бирок элестетүүдө керектүү нерсени так көз алдыга келтирип элестеткенде гана ишке ашат. Демек, аткара турган ишти элестетип туйганда гана ишке ашат дегенди түшүндүрөт. Ойлоо менен элестетүүнүн байланышы эки нерсеге көз каранды болот. Аткарыла турган элестердин түзүлүшүнөн бул элестетүү, экинчисин алып карасак, аткарыла турган түшүнүктөрдүн түзүлүшүнөн, ойлоодон. Көбүнчө бул эки түзүлүш бир системада каралат. Чечиле турган же болбосо далилдей турган нерселерди аракеттенүүнүн жолу логикалык талкуунун шартында тандалып, кантип ишке ашыруу көз алдыга келтирилет. Чечиле турган же болбосо аткарыла турган бир кандайдыр бир жагдайдын канчалык деңгээлде аныкталгандыгын баалоо, ойлоо менен элестетүүнүн окшоштугунда жана айырмачылыгында байкалат. Эгерде чечиле турган же болбосо аткарыла турган жагдай белгилүү болсо, аны чечүү ойлоонун ишке ашырылышы мүмкүн. Ал эми ошол элестетүүнүн фантазиялык күчтүүлүгү менен ишке ашса, аны анализдөө кыйынчылыктарды алып келет. Ушул сыяктуу учурлар адабий чыгармаларда, кинотасмалардын сюжеттеринде, сүрөтчүнүн фантазиялык краскаларында көбүрөөк кездешет. Буларды түшүнүүдө логикалыкта, чыгармачылык элестетүү да талап кылынат. Элестетүү ойлоодо жетишсиз болгон билимдерди чечүүдө жардам берет, жол ачат. Бул элестетүүнүн баалуулугу. Элестетүүгө фантазия кошулганда ойлоодогу айрым маселелерди апыртып, аттап өтүп жыйынтыктайт. Кээ бир учурларда фантазия аркылуу чечилүүчү маселелер дагы кездешет. Бул так эмес жыйынтык болуп калышы мүмкүн. Фантазиянын жаралышы баш мээ аркылуу жүргүзүлөт. Баш мээнин ишинин жыйынтыгы. Башка психикалык процесстер сыяктуу эле элестетүү да чоң жарым шардын кыртышынын функциясы болуп саналат. Эгерде эстөөдөгү физиологиялык негиз болуп, убактылуу нервтик байланыштардын элестетүүдө болгон адамдын бир жашоосундагы көрүнүш байланыштардын түзүлүшү кандайдыр бири барып жаңы түзүлүштө биригет. Башкача айтканда, элестетүүдө нерв клеткаларынын группасы жаңыдан байланыш түзөт. Фантазиядагы жаңы образдардын жаралышы ушул байланыштан көз каранды болот. Элестетүү эмоция менен да байланыштуу деп изилдөөчүлөр ар кандай иштердин жыйынтыгында белгилешкен. Элестетүү аркылуу адамдардын кыжалат болушу, кубануу сыяктуу эске тутуусунун механизминин корголушуна байланыштуу эмоционалдык көрүнүштөр байкалат да, адамдын өзүндө психикалык өзгөрүүлөр болот. Адамды элестетүү түзүлүшүнүн татаалдыгы жана эмоция менен болгон байланышы анын физиологиялык механизми жарым шардын кыртышында эле эмес, баш мээнин айрым бөлүктөрү менен дагы тыгыз байланышта деген түшүнүк жаратат. Адамдын фантазиясынын таасири анын организминин перифериялык бөлүктөрүндө өзгөрүүлөрдү билдирет. Күнүгө кайталанган визуалдык элестетүүлөрдүн негизинде, мисалы, ушундай сакайып бир айыгып кеткендер баалуу ойлордун жаралышы же тескерисинче негативдүү элестетүүлөрдүн натыйжасындагы келишпестик, негативдик стресстер, адамдардын күнүмдүк жашоосундагы жолуга турган психикалык процесстер. Ошондуктан психикалык оң, ийгиликтүү элестетүүлөр ар дайым ийгиликтүү жыйынтыкты берет. Элестетүүсү күчтүү өнүккөн адамдарга жүргүзүлгөн кээ бир тажрыйбалык байкоолор элестетүү физиологиялык процесстердин жүрүшүнө таасир бере тургандыгы жөнүндө кызыктуу фактыларды берген. Кээде иш-аракеттеги чагылуунун пайда болушу элестетүүнүн жандуулугу эсте сакталып калгандыктан болот. Бул көрүнүштөр көптөгөн фактыларды келтирүүгө мүмкүндүк берет. Мисалы, студент экзамендин алдында билбей, унутуп кала тургандай
элестетсе ошондой бир жыйынтык болот. Педагогдун бир кандайдыр бир сүрдүү орой мамилесин элестетип, студенттерде экзамен, зачет алдында коркунуч пайда болсо, мээдеги тоскоолдук билгенин унуттурат. Врач Гиппократтын антын бузуп, оорукчан адамга орой мамиле жасап, оорусунун ушундай бир коркунучта турган бир коркунучтуу диагнозу болсо, аны айтып койсо, оорукчандын жаратын ого бетер күчөтөт. Ушуга окшогон мисалдарды көп жолуктурууга болот. Себеби адамдын ар бир кыймыл аракети коом менен, курчап турган чөйрө менен, ошондой эле ар түркүн физиологиялык, психологиялык кубулуштары менен адамдарда биргелешип уланат. Элестетүү ар бир адамдын жекече инсандык сапаттарына жана кесибине дагы байланышта болоорун белгилеп кетүү керек. Мисалы, тамыр деген сөздү дарыгер тиштин тамырын элестетсе, агроном өсүмдүктүн тамырын элестетет. Ошондой эле түрлөрү активдүү жана пассивдүү болуп бөлүнөт. Активдүү элестетүүлөр көптөгөн чыгармаларды, идеяларды, жаңыдан керектүү жаңыланууларды жаратат. Ал эми пассивдүү элестетүүлөр кыялданууну пайда кылат, бирок аракетти жаратпайт. Кыялында башка турмуштун образын жаратат. Ошондой эле адамдын пассивдүүлүгүнүн күбөсү болот. Бул көрүнүштү кыялкечтер, кыялкеч адамдар деп коюшат. Мындай адамдардын ойлору ишке аша бербейт. Мындай аракетчил эмес, жөнөкөй кыялкеч адамдар турмушта көптөгөн адашууларга дуушар болушат. Кээ бир орунсуз элестетүүлөр ниеттелбеген болуп, аң сезимдин иши начарлаганды түшүндүрөт. Булар аффекттик абалда, өзүн өзү жоготуп койгондук, же бир истерика абалында, түш көрүүдө, галлюцинацияда байкалат. Жогоруда белгилеп кеткендей, активдүү элестетүү чыгармачылык жана жаңыдан жаратуучу болуп экиге түрдө болот. Жаңыдан жаратуучу элестетүү бул адабий чыгармаларды окуп, кинотасма көрүп, болгон окуя жөнүндө кайрадан элестерди жаратуу. Ушуга окшогон элестетүүлөр даяр фактынын негизинде кайрадан жаңыланган образдарды түзөт. Жаңыдан жаратуучу элестетүүнүн окуу процессинде мааниси кеңири, себеби өтүлгөн сабактардын мазмунун, түшүндүрмөсүн өздөштүрүү студентке же окуучуга өтө чыгармачылык элестетүүгө, бир даяр фактыга таянбайт. Жаңы образдарды эч нерсеге таянбастан өз алдынча түзөт. Ошондой эле жаңы образдар өзүнүн оригиналдуу иш аракеттеги баалуулугу менен айырмаланат. Балдардын фантазиялык оюнунан алардын элестетүүсүн окумуштуу Палагина тарабынан 1992 жылы изилденип, кыргыз психологиясын изилдөөдөгү илимий иш болгон. Окумуштуу элдик каада салттардын негизинде балдардагы элестетүүнү 2 жаштан баштап калыптандырууга болот деген сунушун айткан. Жогорудагы теориядан белгилүү болгондой, мектепке чейинки баланын ою, иш аракети элестетүүнүн күчтүү өнүгүү деңгээлине туура келет. Балдар өзүлөрүнүн ойногон оюндары аркылуу инсандын же болбосо личносттин баалуу сапаттарын бекемдейт. Оюндар аркылуу чечкиндүүлүк, лидерлик, уюштуруучулук, эр жүрөктүүлүк, талап коюучулук, келечектеги өзүнүн жашоосуна керектүү адамдык сапаттары калыптанат. Баладагы элестетүү оюндар, оюнчуктар бул бара иш аракетке айланып, баланын ошо оюнчулук аркылуу сүйлөөсүн өздөштүрөт. Психология илиминин биздин кыргыз жергесинде өсүүсүнө салым кошкон окумуштуулардын катарына академик Палагина, профессор Жумалиева, Коңурбаев ушундай бир изилдөө иштерин жүргүзүшкөн. Адамдын ар бир иш аракет аткаруусунда элестетүүнүн касиеттери
маанилүү экендиги кыскача баяндалып көрсөтүлгөн.